Саламатсызбы урматтуу көрөрман, биз азыр Чоң Алайдын Жарбашы деген айылына келдик. Бул жерге келүүбүздүн дагы жөндүү себеби бар. Бул жердеги жергиликтүү тургундар малдарын аргындаштырып, же болбосо таза малдардын санына эмес сапатына өтүп жаткан экен. Азыр Зуридин мырзанын үйүнө келип турабыз. Азыр мына ушул үйдөн сиздерге ушул жаңы алып келинген малдардын кандай өстүрүп жатат, дегиле биздин шартка ушул малдар көнөбү кенен айтып беребиз. Бизден алсабай туруңуз. Ушул малдарды породалаштырып, азыр санына эмес сапатына өтүп аткан убакта ошого өзүбүз кызыгып, интернеттен көрүп, мына Талас областында, Ысык көл областында ушундай породалар бар экенин интернеттен, телевизордон көрүп эметкенибизден ушуга кызыктык дагы өзүбүз барып, ошол фермерлер менен сүйлөшүп букаларды алып келгенбиз. Азыр ошол букаларды көрсөтүп бересизби? Азыр ошол букаларды көргөзүп берейин, ага чейин бир аз чөптөн таштап коеюн. Кел көтөрүшүп коеюн. Эшиктен батабы? Булар аябай адамга жакын, жоош болушат. Букалардай эме болбойт, булар өтө жоош. Азыр мына бука 3 жаштагы бука. Наркы бука болсо 1 жаш. Мына бука. Бул 1 жаш. Мына 10 айлык бука. Булар таза кандуу букалар. Бул үчөө. Ушуларды коебуз уйларгачы. Өзгөчөлүгү эмне экен биздин малдарда? Өзгөчөлүгү биздин малдардан биринчиден булар биздин район бийик тоолуу район болгондугуна байланыштуу суук болот. Булар өтө суукка чыдамдуу. Карга деле эме болбойт, эч кандай жүдөп бир эме болбойттур булар. Анан экинчи булар мына тоюттарды тандабай жейт. Кандай тоют берсең дагы жей берет. Ошонусунан айырмаланат. Үчүнчүсү анан жоош болот өтө. Адамга жакын, сүзбөйт. Андай бир коркунучтарды алып келбейт да. Бул азыр Абердин Ангус деген породанын 1 жашка толо элек торпоктору. Буга 1 жаш болуптур, 1 жыл болуптур. Ал эми бул 3 жаш экен. Азыр жанына келгенде аябай мындай коркунучтуу көрүнгөнү менен жоош жаныбар келет экен негизи. Анан бул 3 жашар буканы жакшылап бакса 1 тоннага чейин салмак кошот экен. Ал эми жакшы багылган учурда күнүнө 1 килограмм 400 граммдан эт кошот деп адистер буга чейин ушундай түшүндүрмө беришиптир. Анан бул букаларды, уйларды биз жылына эмдөөлөрдөн өткөрүп турабыз, тезден. Жайлоого кетерде эмдетебиз, жайлоодон келгенде эмдетебиз. Карап ушу аракет кылып эт багытында жакшы сапаттуу малдарды өндүрөлү, элге ушуну жайылтайлы. Азыр замандын талабы ушундай болуп атат. Биз ЭСке киргенден бери сапаттуу малдарды өндүрүп, башка мамлекеттерге экспорт кылганга бизге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн ушул аракеттерди кылып атабыз. Бул дагы өзүбүздүн эле жергиликтүү уйлардан бул 2 жашында тууду. Өзү эмесине жетпей тууду да. Бунун торпогу мынакей. Ошо мен жанагы айтып аткан, ал кичинекей болуп турат. Ал бенар туугандагы бул туутта дагы жакшы болот экен, жеңил болот экен. Кичинекей туулат экен, өтө тез 6 айда эле жетил болот. Бул азыр канча айлык? Бул азыр 1 жашка жете элек бул. Бул породанын гени күчтүү десек болобу. Себептен ал өтө эле кичинекей экен, мындай чоң. Эң туура
эң туура суроону берип атасыз. Бул породага биз кызыкканыбыздын себеби биз эмне үчүн жергиликтүү уйларга өзүбүз коюп атабыз. Бул породанын бул уругу 90%, 95, 100%ке чейин өзүндөй болот экен. Мына өзүңүздөр байкап турасыздар. Ушу жергиликтүү уйлардан түшкөн музоолор. Эми ушул музоолорду кайра качырсак, быйыл качат ушулардан. Мына букалардан. Ошондо таза кандуу түшөт деп азыр күтүп атабыз да, иштеп атабыз. Айылда канча үй биле ушундай Абердин Ангус деген порода багып калды? Биздин айылда жалпысынан 5 үй бүлө алып келгенбиз. Азыркы күндө бардыгы музоо алып кылган эмгегибиздин акыбети кайтып, күндөн күнгө кайра ушул породага кызыгуубуз артып эме кылып атабыз. Бардыгы да эле бар. 10дон 15тен уйлары бар. Торпокторду алып ататтар. Азыр көпчүлүгү талаага айдаптыр, Ооба, талаага айдаган. 10 күндүн ичинде бардыгыбыз ушул айылда ушу 5 үй бүлө бар. 5 буканы чогултабыз да уйларыбыз менен жайытка айдайбыз. Ал жайытта бизде малыбызды караган, малыбызды кара берген койчу болот. Ага айлык төлөп беребиз. Себеби дегенде башка өзүнүн жергиликтүү букалар аралашып кетсе булардын породасы бузулат. И талаада жүргөн букалардан бүрсүлөз оорусу болуп калышы мүмкүн. Ошодон биз сактанып, азыр ушинтип кармап отурабыз, чыгарбайбыз. Азыр мисалы могу бука ушундай семиздикте жайлоого чыкса кандай болот? Кыйналбайбы же арыктатып бир өзүнүн немесинде нормасында чыгарасыздар? Азыр бул өтө семиз эмес. Өтө семиз эмес. Бул ортодон жогорураак эти бар. Муну ошондой бирде этини бирде кармап келе атабыз. Буну өтө семиртип жүрсөк бизде бийик кыйналат деп ушул эле эмеде кое беребиз жайлоогочу. Уже бунун келгениге 2 ай болуп калды мына келгенине. Уже биздин погодага көнүшүп адаптация болуп калды уже. Азыр жалпы көрүп аткандай мал чарбага кызыккан адамдарга айтсаңыз, ушуну канча сомго алдыңыз? Бул 115 миң болгон. 115 миң болгон. 115 миң болсо, 1 жашар, Ооба. Чоңурактар андан да кымбат болушу мүмкүн экен демек. Мисалы канча эт бериши мүмкүн экен? Сурап көрдүңүзбү? Азыр биз биринчиден биз чоң букага алып келбейбиз. Себеби дегенде чоң бука биздин шартка келип ал көнүшүп эме болушу кыйын. Булар жаш букаларды ошого жаш букаларды алып келип атабыз. Биздин шартка көнүшүп эметет. Мына дагы 1 жашында келген, азыр 3 жаш болуп калды. Алар уже биздин погодага бүт шартыбызга көнүп эме болуп калды. Буларды бакса жакшы эт берет. Тоюттандыруунун өзүнүн эрежелери боюнча тоюттарды рационун создап алып, өзүнүн убактында, өзүнүн саатында бүт карасаң, үкөлдөрүн берип убагында. Тез эле жетилип, бул өтө көп эт берет. Мисалы канча болушу мүмкүн? Бир көрдүңүздөрбү, союп көрдүңүздөрбү айылда? Бир буканы союп көрдүк, 3 жашка эми толуп калган буканы сойдук, 425 кг эт болду. Булар тез тоютту бересиң, тез жетилет, тез убакыттын ичинде эттүү болуп жакшы болот да. Биздин букаларды 6 ай байлайсың, и ошондо дагы 300 кг, эң чоңу жакшы берген 350 кг чейин эт берет. Азыр бул жердеги малдарды негизги караган үй кожойкеси бар экен. Эже кандайсыз? Азыр бул малдарды жакында эле алып келипсиздер. Ооба. Негизги караган адам эми сиз болуп атасыз да. Ошондой жолдошум экенбиз. Негизги өзгөчөлүгү эмне экен ушул малдардын? Булар биздин климатка туура келет экен, ысыкка, суукка чыдамдуу болот. Тоодо да жүрө беришет экен. Анан жоош болушат экен. Мүйүзү жок болгон үчүн бирин сүзүшпөйт. Жакшы короодо кармаганга ыңгайлуу. Аял кишилер дагы коркпой кармай берет экенбиз. Сүт багында, эт багында да жакшы деп атышат. Сүт дагы береби экен, Сүт биз саап эме кыла элекпиз, бирок торпокторун жакшы багып атат. Жетилтип.
ошо сүт багытында да жакшы болуп атат. Мисалы өзүбүздүн уйга караганда канча сүт берет мисалы? Бир Биз булардын энеси азыр өзүбүздүн кол бала болгон үчүн мурдагыдай эле, бирок булардын энесин саабайбыз. Өздөрү эмет балдары жакшы жетилиш үчүн. Анан булардан азыр уже торпак ала элек биз өзүбүзгө түшкөн поместерден. азыр эми бул буканын багуунун негизги себеби эт алыш керек болуп атпайбы? Анан качан ушул букаларды этке тапшырып, ушул эт катары сата баштайсыздар? Азыр биздин сатабыз деген оюбуз деле жок. Азыркы учурда бир аз көбөйтүп, элге таркатып, ушу жалпы биздин айыл ушул породага өтсө жакшы болот. Баардыгыбыз ушул породага өтүп алсак, пайдасын баардыгы эле көрөт элек эл. Ошого элдеге дагы түшүндүрүү иштерин айтып атабыз, жүргүзүп атабыз. Ушул букаларды багууда биз өзүбүз кызыгып, ошко чейин барып окуп келип атабыз. Кантип багыш керек, ооруп калган учурда кантип биринчи жардамдар көргөзүш керек, кайсы учурда ветврачка кайрылыш керек. Биз мына практически быйыл 3-чү жыл уже көрүп, үйрөнүп, жакшы результаттар болуп атат. Жеңе торпокторго суу бердиңизби? Анча мынча биз жокто ушу жеңем торпокторго суу берип, чөбүн салып көмөктөшүп турат. Чоң айлык замандаштарыбыз малдын санын эмес сапатына көңүл буруп, азыркы учурда эт багытындагы малды өндүрүп жаткан учур экен. Район аймагында 188 музоо өндүрүүнү пландап жатышкан болсо, быйылкы жылы Жар башы айылындагы фермерлер 90 дана музоо өндүрөбүз деп камданып турган чагы. Андыктан замандаштарыбызга ийгилик каалоо менен биз Чоң Алайга болгон сапарыбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.